Жер кыртышынын элементтеринин жыштыгына жараша аныкталат. Эмне аныкталат? Агай, дагы бир билет алайынчы агай. Ушул темага даярданган эмес болчумун. Экинчи жолу билет алышың. Экөөндө тең жер кыртышынын туруктуулугу темасы чыкты. Демек, тагдыр ушул теманы жакшылап окушуңду талап кылып жатат. Кийинки семестрде жакшылап даярдан. Агай, башка каалаган темаңыздан суроо бериңиз, бүт жооп берем агай. Бир эле ушул темага даярданган эмес болчу. Кийинки семестрде жакшылап даярдангын. Макул агай. Аскар! Ассалаумалейкум досым. Алейкум ассалам. Мен сени издеп жүрбөйм ба? Экзамен кандай болду? Өтпөй калдым. Бүт темага даярданып, бир эле темага даярданган эмес болчумун. Кашайып 2 жол катарынан ошол тема чыгып атпайбы? Дагы бактакайдын сабагынан ба? Тагдыр өзү талап кылып атат ушул теманы жакшы окушуң деп коет. Ал киши такыр адамды аябайт. Таш боор неме го, Жер кал турмушта жашап көргөн да. Мен эми 4 ай орозо кармайм. Кандайча? Өтпөй калбадымбы? Стипендияны кесип салышат да эми. Ата энем тирүү болгондо да бир айласын тапмак беле. Кабатыр алба досум. Мына биз барбыз. Жардам беребиз сага. Өзүң ачка жүрөсүң го сен. Эми Кудай таалам курсактагы нерсенин рызкысын берип жатпайбы? Биздин дагы рызкыбызды берет. Ооба. Жаңы дос таап алдың ба? Ооба. Курсак ач экен. Бул да мага окшогон жетим окшойт байкуш. Досуңдун атын ким коесуң эми? Жер кыртышы? Же Бакыт Сатарович деп коелу. Эй, Бакыт Сатарович. Макул Аскар. Мен университетке барышым керек. Сен кайда барасың? Жатаканага эле барам го мен. Анда жатаканадан көрүшөбүз. Сабыр кыл Аскар. Баары жакшы болот. Рахмат Акзат. Макул. Аскар, сүйүнчү. Не болуп кетти? Стипендия алуучулардын тизмесинде сенин атыңды көрдүм. Ой, менин атымдыбы? Өз көзүм менен көрдүм. Экзамендерден кулагандардын стипендиясы кесилет эмес беле? Ошо экзамен өтпөй калгандардын бир эле сенин атың бар экен. Бир эле менби? Өз көзүм менен көрдүм. Чала айтайын десем бирдигим жок. Демек мен стипендия алам, Ишенип коер, а мышыгың кайда? Вахтада?
Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Мүмкүнбү? Кел кел. Агай, мен экзаменден өтпөй калгам да, туурабы? Ооба. Бирок стипендия алуучу студенттердин катарында жүрөм. Жаңылышып жазып койдуңуздарбы же? Seni ата-энесиз чоңойгонуңду жакшы билем, балам. Менде ата-энеси жок, жетим чоңойгон. Канча азап, кордукту көрдүм. Ата-энем келип бешенемден сылап койсо экен деп эңсечү. Мына азыр 60-тан ашып калдым. Азыргы чейин кичинекей баладай апамды сагынам. Атамды билбейм, апамды элес булас билем. Сени карап туруп, ошол студент кездеги кыйналып жүргөнүм эсиме түшүп кетти. Ошон үчүн seni стипендия алуучулардын катарына кошуп койдум. Агай, чоң рахмат агай сизге. Эч нерсе эмес. Жакшы окуганыңа убакытың болбой жатпайбы? Өзүң эле бакпастан карындашыңды багам деп көрүнгөн жерде иштегениңди мен жакшы билем, балам. Бул стипендия маселеси экөөбүздүн ортобуздагы жеке маселе. Билим алуу бул сенин келечегиң. Ошондуктан жакшылап оку. Макул агай. Жакшы окуйм. Сизге чоң рахмат агай.